делимитация боюнча Бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштери боюнча маселени карады. Бирок отурумга сүрөт, аудио, видео тартууга тыюу салынды. Өз кезегинде мындай көрүнүш айрым депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Деп Жогорку Кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Мына журналисттерди чакырып, камераларды эч кимге уруксат жок киргизгенге. Эмне себепми? Ачык болуш керек да. Ачык деген бүт, значит, маалыматты таратуу боюнча ачык болуш керек. Же жабык кылыш керек. Эми бирок жарым ачык, жарым жабык кандай болбойт дейм. Жыйында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өкмөттөр аралык жаңы келишимдин долбоорун сунуштаган УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев келишимдин долбоорун жабык кароонун себептерин түшүндүрдү. Ал чек ара боюнча жашыруун маалыматтар айтыла турганын белгиледи. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет. Биздин суранганыбыз боюнча азырынча мунун бардыгын камерага тартып, же телефондорго тартып, то есть башка өлкөлөрдүн мамлекеттердин адамдары да көрөт, алар дагы неме кылат, ошолорго жайгыбастан, мына силер уктуңар. Баарын ачык айтабыз. Көзүңөр менен көрөсүңөр, кулагыңар менен угасыздар, урматтуу депутаттар. Жүрөк менен түшүнөсүздөр, акыл менен түшүнөсүздөр. Андан кийин каалаган жака таркатсаңыздар боло берет. Ал боюнча эч кандай маселе жок. Президенттер кол койгондон кийин гана биз ачыктайбыз бул документтерди коомчулукка толук бойдон жетишине. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деген деп чечтик. Андан ары жыйынга коомдук активисттер, саясатчылар, аксакалдар, ЖМК өкүлдөрү катышып, бирок сүрөт, видео тартууга, үн жаздырууга тыюу салынды. Отурумда эң алды менен коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жаткан Кемпир Абад маселеси боюнча маалыматтар айтылды. Анда суу сактагыч жайгашкан 4485 гектар Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал Абад облустарынан жалпысынан 18.000 гектардан ашуун жер алынмай болду. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев белгилегендей, Кемпир Абадтагы сууну 8 адамдан турган кыргыз-өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөйт. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900гө түшүрүлөт. Анда 1246 гектар жер бошоп, аны кыргызстандык жергиликтүү тургундар колдонот. Эгерде келечекте суу сактагыч турган аймактагы суу агып кете турган болсо, анда ал жерге Өзбекстан ээлик кылып кала берет. Жабык жыйынга катышкан мурдагы премьер-министр Алмамбет Матубраимов жогорудагыдай талаштуу жагдайда бир жерден утуп маселе чечилерин билдирди. Мамлекеттик канткен дагы жашыруун сырлар сөз болуш керек. Жашыруун сырсыз болбойт. Айрыкча чек ара маселелери боюнча чечилишинде бул өтө татаал, кооптуу, сөзсүз түрдө тыкыр изилденип, бардык маалыматтар кабыл алып, ар бир мамлекет өзүнүн ишенимине жеткидей болуп, өзүнүн канткенде дагы менчигин, жерин, кызыкчылыгын, экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы утулбашка аракет кылат. Экинчи жактан айтып коеюн, мына сотто эле жөнөкөй сөз айтып коеюн силерге. Сот системасында уткандар дагы, утулгандар дагы сотко нааразы. Бул жерде дагы чек арада мүмкүн ар бир кишиге жакпай калышы мүмкүн. Бирок бизде чечим бар, көпчүлүк чечкенге мүмкүнчүлүк алат. Маалым болгондой, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча президенттер келишимге азырынча кол кое элек. Документке кол коюлгандан кийин гана Жогорку Кеңешке ратификацияга алынып келинет. Журналисттерге маалымат берүү үчүн чыккан эл өкүлү Шарапаткан Мажитова учурдагы кырдаалда келишимдин долбоорун колдоого аларын айтты. Мына дүйнөдө кандай окуялар болуп атат, геосаясий абалды караганда, анан ошол мезгилде үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн деле мынакей акыркы мезгилдеги экономикалык абалыбыз, ушулардын бардыгын карап келгенде, биз бүгүнкү чечилип аткан маселеге чекит коюшубуз керек. Мына ушул ойдо топтолдук эле, мына ошол азыр талкууланып атат, али талкуу бүтө элек. Дагы да көп биздин депутаттарыбыз өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Өзбекстан менен чек араны тактоо келишиминин долбоорунда жалпысынан 19.699 гектар жер Кыргызстанга жазылган.
УКМК төрагасы буга чейин талаш болуп келген жерлер толугу менен Кыргызстанга өткөнүн белгиледи. Түзүлгөн макулдашуу боюнча Кыргызстанга өттү делген жерлердин тизмесине токтолсок, Гавасай 13 000 гектар, Көксерек 1327, Баястан 212, Унгарто 35, Акташ 100, Карабелес 25, Шарихан каналынан 19,5 гектар, Өзгөн району 500 гектар, Сузак району 500, Кербен 571, Жедигер 15, Шамалдысай 1088, Найман 48, Көктала 758, Мылдырак 255 гектар жер өлкө карамагына өткөн. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.